Бүгүнкү сабагыбыздын темасы киринди сөз жана аларга коюштуруш белгилер. Сүйлөмдө айтылып жаткан ойго карата айтуучунун ар кандай мамилесин билдирүүчү сөздөр же сөз тизмектери киринди сөз деп аталат. Киринди сөз сүйлөмдүн жалпы мазмунуна же андагы айрым сөзгө же сөздөрдүн тобуна тиешелүү болуп айтылат. Мисалы, албетте Камчыбектин Минтоп кожоюнча сүйлөшү Карабекке жаккан жок. Бул жерде киринди сөз албетте. Булурдан менимче ой издеп ора болуунун кажети жок. Бул жерде киринди сөз менимче. Биринчи сүйлөмдөгү киринди сөз сүйлөмдүн жалпы мазмунуна байланыштуу болсо, албетте деген бул жалпы сүйлөмгө тиешелүү болуп айтылып атат. Ал эми экинчисинде сөздүн гана тобуна тиешелүү болду. Менимче деген киринди сөз ой издеп ора болуунун деген гана сөздүн гана тобуна тиешелүү болду. Биринчисинде албетте баардык сүйлөмгө тиешелүү болсо, экинчиси менимче деген киринди сөз сөздүн гана тобуна тиешелүү болуп айтылды. Киринди сөз кайда колдонулат? Көркөм адабиятта, илимий жана публистикалык адабияттарда, ооз-эки кепте, котурмаларда кеңири колдонулуп, ар түрдүү маанилерди билдирет. Мисалы үчүн, биринчи, бул сүйлөөчүнүн айтылып жаткан ойго карата болгон ички мамилесин, эмоционалдык сезимин, кубанычын, кайгысын, таңдануусун, аянычын, өкүнүүсүн жана башкаларды билдирүүчү сөздөр жана сөз тизмектери. Карасак, таалайга жараша, тилекке каршы, айлаганча, кантейин жана башка деген сөздөр мына ушуга байланыштуу болду. Мисалга алсак, тилекке каршы алигиче эч кабар жок. Бул жерде киринди сөз тилекке каршы. Айлаганча, шоралбаган батына туулганда шорго жаралган жан экен. Бул жерде киринди сөз айлаганча. Өкүнүүнү билдирип жатат. Тилекке каршында дагы ошол ойдун ишке ашпай калгандыгына карата эмоционалдык мааниде кетип атат. Экинчи, сүйлөмдөгү ойдун тууралыгын, болжолун, күмөндүгүн же болбосо ачык айкандыгын билдирет. Мындай киринди сөздөргө ырас, албетте, чынында, сөзсүз, балким, болжолу, арине, сыягы жана башка киринди сөздөр кирет. Демек, биз айтылып жаткан оюбузду мына ушул киринди сөздөр аркылуу ырастайт экенбиз. Мисалы үчүн, чындыгында баланын мээрими, махабаты такыр башка. Бул жерде киринди сөз чындыгында. Бала жылмайганда сөзсүз, айтки да жылмаят. Демек, сөзсүз деген бул ырастоо маанисиндеги киринди сөз болуп эсептелди. Үчүнчү, айтылып жаткан ойдун ким тарабынан экендигин билдирет. Ким тарабынан экендигин. Мисалы үчүн, буларга кайсы сөздөр кирет экен? Менимче, менин оюмча, анын айтуусунда, сенин пикиринче, менин байкоомдо жана башка сөздөр кирет. Мисал келтиребиз. Анын айтуусу боюнча Алтынай Сулайманова дагы Москваны көздөй жөнөп кетти. Демек, кыймыл аракеттин ким тарабынан ишке ашкандыгын, анын айтуусу боюнча деп үчүнчү жактагы тарабынан айтылып жаткандыгын билдирип турат. Төртүнчү, айтылып жаткан ойго угуучунун көңүлүн буруу үчүн колдонулат. Баарыбызга мындай киринди сөздөргө баарыбызга белгилүү, айтмакчы, баса, мына, мынакей жана башка киринди сөздөр кирет. Мына ушул киринди сөздөрдү колдонгон мезгилибизде угуучунун көңүлүн биз өзүбүзгө бура алабыз. Мисал келтиребиз. Тигине. Алыстан аттардын карааны көрүндү. Бул жерде тигине деген бул киринди сөз болду. Мына ушул киринди сөздү айткан мезгилде угуучунун көңүлүн биз өзүбүзгө бура алат экенбиз. Айтмакчы. Бул жерде айтмакчы, дагы көңүлүн бөлдүк. Айтмакчы. Сайкалдын мелдешинин аягы кандай болду? Деген сүйлөмдө айтмакчы деген киринди сөз угуучунун көңүлүн өзүнө бура алды. Бешинчи. Айтылып жаткан ойду тактоо, жыйынтыктоо иретинде колдонулат. Бул мындай киринди сөздөргө кыскасы, жыйынтыктап айтканда, жалпы алганда, башкача айтканда, бир сөз менен айтканда жана башка киринди сөздөр кирет. Мисал келтиребиз. Жалпы алганда кечээки Олимпиаданын жыйынтыгы жаман эмес. Бул жерде
жалпы алганда деген кирин сөз болду. 6-нчы ойдун ыраттуулугун байланышын билдирет. Мындай кирин сөздөргө биринчиден бул жерге жазган биринчиден, экинчиден, демек, ошентип, тескерисинче, негизинен жана башка сөздөр кирет. Мисалы үчүн, биринчиден уурдалган бөлтүрүктөрүн жоктоду, экинчиден бербесе кол салат. Демек бул жерде ойдун ыраттуулугу сакталды. Эми кирин сөздөр жалпы каратма сөз сыяктуу эле сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдүн тобуна киргендиктен кирин сөзүн дагы туруктуу орду жок. Кирин сөз дагы каратма сөз сыяктуу эле сүйлөмдө сөздүн башында, мынакей сөздүн башында келет, же болбосо ортосунда келет. Ошондой эле сүйлөмдүн аягынан дагы орун алат экен. Эми кирин сөздөрдүн тыныш белгилери балдар, сүйлөмдүн башында келсе өзүнөн кийин туруп коюлат, сүйлөмдүн ортосуна келсе эки жагына тең туруп коюлат. Ал эми сүйлөмдүн аягына келген болсо, анда эң өзүнөн мурда коюлат. Ошентип кирин сөздөрдүн дагы тыныш белгилери каратма сөзгө сыяктуу окшош тыныш белгилери коюлат экен. Бүгүнкү сабактан силер балдар кирин сөз жөнүндө жалпы маалымат алдыңар.